биринчи кыргыз айымын Эверестке чыгарам деп аракет кылып атам. Аябай мындай жүрөгүмдө кыялданчымын да ушул жака барсам деп. Анан ошону эстедим. Мөңгүдөн эритип ичкен суудан ушунчалык көңүлүң көк таштай калат. Мен жашоомдо балким того чейин абдан көп керексиз адамдар болгон да. Өзүңүзгө мотивация бересиз. Экинчи кадыр айтат, сен өлүп калсаң эмне болот? Өзүң мен азыр өзүмө жеңилсем, анда мен өмүрдүн ортосунда калган учур болгон да. Жердеги бир кыйынчылыктар адам үчүн жеңил болуп калса керек деп ойлойм да. Анын 213 адам чыктык, 18 адам кайтыш болду. Көз ирмемдер ошол жерде болобу? Жана япониялык айым отурган боюнча кайтыш болот го, ошол дагы эле отурат ошол жерде. Деп мурасыңан бери айтып эле кетебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Калем подкастта мен Талант Ниязбеков. Биздин подкаст агартуучулар аянтчасы. Биз дайыма билим, маданият, руханият тармактарын талкуулайбыз жана багыттайбыз. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстандагы альпинизм федерациясынын вице-президенти, ишкер, дүйнөдөгү 7 чокуну багындырган Кыргызстандагы алгачкы инсан Кадыракун Сайдылхан агайыбыз. Агай, кош келдиңиз. Бүгүн Калем подкастынын алгачкы чыгарылышы. Биз командабыз менен бийик максаттарды коюп жатабыз. Алгачкы чыгарылышта бийиктик жөнүндө сөз кылып, чокуларды багындырган бийик инсан менен баарлашкыбыз келди. Алгачкы биздин сурообуздан баштасак. Бийиктикте чыксаң көзүң ачылат, бийик адамдын жанында көңүлүң ачылат деген бир жакшы сөз бар. Бийик инсандын өзү жөнүндө бир кенен маалымат туксак. Рахмат жол. Аябай мындай көп мактап жагымдуу сөздөрдү айттыңар, рахмат. Мен өзүм Кадыр атым. Атамдын аты Сайдылхан. Ошо Ош областынын Каракулжа районуна караштуу Алайку деген өрөн бар. Бир жагы Кытай, бир жагы ат башы. Аябай алыс жер, анан мен тамашалап койм. Бизден ары жер түгөнүп калат, жер жок деп өзүм тоодо өскөнмүн. Анан 24 жашыма чейин ошо Көңдүк деген ошо Алайкуда кичинекей айылда, бийик тоолуу айыл. Анан ошол айылда чоңоюп 24 жашымда анан Бишкекке келгенмин. Ошол анан Казакстанга барып иштеп жүрдүм, элге окшоп, баягы миграцияда Түштүк Кореяга барып иштедим. Ушинтип Россияда жүрдүм бир аз. Анан ошо 2006 жылдан бери ошо стабилдүү бир курулуш тармагында компания ачып, ошо 2006 жылы Түштүк Кореядан келгенден бери ошол компания менен курулуш тармагында алектенебиз. Бирок баягы азыркы замандагы үйлөрдү курган компания эмес, биздики. Биз баягы эл аралык долбоорлордо контракттар деп коет, англисче айтканда. Ошол эл аралык долбоорлордо тендер менен катышып, ошо менен алектенебиз. Анан калганы ошо 2020 жылдан бери өзүңөр белгилеп кеткендей, ошо пандемиядан кийин тоого чыгып баштап, ошодон бери тоодо жүрөм, альпинист болуп ошо. Үй бүлөңүз жөнүндө дагы. Үй бүлөм мен атам баягы улуу атам экендик согуштун катышуучусу, анан тилекке каршы ошо 71 жашында кайтыш болуп калган. Апам азыр жакшы, Кудайга шүгүр, 92 жашында. Мен үйдө эң кичүү баласымын. Апам өзү 13-тө төрөгөн экен, бирок баягы эки баласы кичинесинде чарчап калып, ошо 11 баланын эң кичүүсүмүн. Ошо апам азыр менин колумда, ошо батасын берип төрүмдө отурат, үйдүн көркү болуп. Анан өзүм 3 балам бар. 2 кыз, 1 уул. Чоң кызым 20 жашта Лондондо окуйт. Эки кичинеси биякта мектепте окушат. Чоң рахмат. Бул бийиктик, бул көрүнгөн жер эмес, жетишкен ой деген бир дагы жакшы сөз бар экен. Сиздин чокуларды багындырууңуздун себеби эмнеде? Бул өзү 20 жылы
жогоруда айтып кеткендей пандемияда эл катары эле ооруп калдым. Ковид деген жанагы каргашалуу 20-жылдын жай айлары болчу. Анан ковид менен ооругандан кийин дарыгер досум бар, ал айтып калды, сен барып өпкөңдү текшертип койсоңчу. Азыр билинбей эле баягы өпкө жараксыз болуп калган учурлар катталып атат. Анан кеч болуп калбасын деп, анан ошол ал убакта аябай ошол өпкөнү тарткан жерлер аябай тыгын болуп, элдер ушу күнү түнү немеге туруп калган, кезекке туруп калышкан учур болчу. Анан ал врачтын баягы досум болгон үчүн ал мени түнү бир убакка жаздырып, анан өзү алып барган. Анан ошо тарткан кезде 18% өпкөм жаракат алган экен. Анан мен муну кантип эми өзүнө келтирсе болот, калыбына келтирсе болот десем, тоо аралап басып, мындай дем алуу көнүгүүлөрүн жаса, колуңан келишинче деп. Анан мен ошондо аларчага барып суу бойлоп басып баштагам. Анан ошол жерден альпинисттерге жолугуп калдым. Себеби көрсө бизди шаар жабылып калып, баягы аскерлер шаарды курчап киргизбей чыгарбай аткан учур болчу. Анан мен ошол учурда тоого чыгып кетишкен экен көрсө альпинисттер. Анан ошол жактан жолугуп калып, анан аларды ээрчип, ошо аларчага чыгып, алардан маалымат алып, кандай кийиништи, биринчи жолдорун үйрөнүп, ошентип анан аларчага чыгып баштап, анан кызыгуум башталды ошондо. Бир жагынан пандемия түрткү болду деп толук кандуу айтсам болот. Экинчи жагынан бир мындай окуя болду. Мен ошол бир 3-чү, 4-чү чыгып, биздин атактуу Кыргызстан альпинисттери менен таанышып, анан аларды өзүм жалдап алып, мугалим катары, окутуучу катары. Анан ошолор менен тоого чыгууну үйрөнүп баштадым. Ошондой күндөрдүн биринде анан мен мугалим деген чоку бар. Ошол чокуда отуруп, анан балалык кездеги кыялымды эстедим. 85-86 жылдары болуш керек. Ошо мен эң сүйүктүү телепередачам ошо жаныбарлар дүйнөсү деген. Анан ошол жерде передача башталганда мында ак куулар учуп, анан аябай сонун музыка ойноп, анан экзотикалык жаныбарлардын артында бир жарымына чейин ак кар баскан бир тоону көрүп, Килиманджаро тоосун. Анан географияны аябай жакшы көрчүмүн да. Анан ошондо бир кыялданып, аябай мындай жүрөгүмдө кыялданчумун да, ушул жакка барсам деп. Анан ошону эстедим. Кадимкидей ошо мугалим чокусунда отуруп, ошол көз алдыман өтүп кетти да. Анан азыр эмнеге барбасам болбойт, шартым бар. Бурдагыдай Советтер Союзу жок. Ачык. Виза алып эле барса болот да деп келип, анан шаардан ошону изилдеп, анан бир компанияны таап, ошо жергиликтүү Танзаниядан ошол тур уюштурган, саякатты уюштурган. Анан аларга кат жазып, телефондору менен сүйлөшүп, анан жаңы жылдын кеңешсем, эң жакшы учур жаңы жылды ошол чокуда тоссоңуз болот деп сунуш беришти. Анан мен ошол жаңы жылды чокуга тоскон программасын алып, анан ошо учуп кеттим. 26 декабрь болчу, 2020 жылдын. Анан 31 декабрда жаңы жыл түнү, анан түнкү саат 12-де ошо неме деп коет, орусча айтканда штурмовой күн деп коет, баягы чокуну алуу күнү да, чокуга чыгуу күн. Анан эң акыркы жатактан анан жөнөдүк 12-де, түнкү саат 12-де, жаңы жыл башталганда. Анан 3 саат 45 мүнөттө ошо чокуга чыгып, түнкү саат 3-төн 45 өткөндө 21 жылдын жаңы жылын ошол чокуда тоском. Анан ал жерден түштүк, чокудан түшкөндөн кийин баягы 6 күн жол жүргөнбүз, жөө. Анан элдин баары сурап калды, сен эмне альпинистсиңби, жети чокуну жасап атасыңбы деп. Мен жети чоку жөнүндө эч маалыматым жок болчу. Анан жети чоку эмне десем, ушундай программа бар, аябай альпинизм дүйнөсүндөгү абройлуу программа, долбоор. Анан Килиманджародон келип, анан аны изилдеп, анан ошо менен бирден жети чокуга чыгып, ошон тоодо жүрөм. Негизи айтайын дегеним ошол бир жагы пандемия, экинчи жагы балалык, бир бала кезде кыялдын жыйынтыгы болсо керек. Жакшы агай. Сонун болду.
өзүңдү баягы кичинекей сезсең бийиктикке умтул дейт экен да. Өзүңдү чоң сезсең бийиктикти баала деген жакшы сөз бар экен. Кыргызстандан алгачкылардан болуп 7 чокуга чыгыптырсыз. Чокулар сизге эмнени үйрөттү? Бийиктик эмнени үйрөттү сизге? Эми чокулар үйрөткөн нерсе абдан эле көп. Анан ошо чокуга чыгып бара жатканда кыйынчылыктар, ошол мисалы ошо чокуга чыккандагы сезимди мен дайыма айтам да, бул өзүң менен өзүңдүн ортоңдогу бул аябай эбегейсиз, аеосуз кармаш уланат. Ошо чокуга жеткенде биринчи мен үчүн эң чоң сезим бул өзүмдү өзүм жеңип ошо чокуга жеткенимде. Анан бул чыдамкайлыкка үйрөтөт. Ар кандай оор ситуациялар, учурлардан чыгуунун жолдору, мисалы жөн эле бир үзүм нанды дагы баркын билген учур болот, бир тамчы суунун баркын билесиң. Жашоодогу баалабай жүргөн мамилени баалап калышың мүмкүн, же болбосо керексиз бир мамилени түшүнүп, ал тоодон келгенден ошол керексиз учурларды токтоткон учурларың болот. Абдан эле көп айта берсе, бул чокунун тоолордун берген мындай мен өзүмө алган бир өтө эле көп нерселер бар да. Мисалы ошол эле биз баалабай жүргөн шаардагы жашоонун ал жакта баркын билесиң. Мисалы бир айлап суу көрбөгөн учур болот, душ деген жок, жуунбайсың. Анан бир тамчы суу, ошол тоодо жүргөндө биз баарыбыз ойлойбуз мөңгүнүн суусу эң таза деп. Ошол мөңгүдөн эритип ичкен суудан мындай ушунчалык көңүлүң көк таштай калат. Себеби мына биз ичип аткан суу бул көзүңөн учат да. Баягы тоодон түшүп келаткандагы эң биринчи эмне кылам деген сөз ошо азыр ошо жана негизги жатакта шарттар бар да. Бизге окшош жана легенда деп биздин суубуз бар, ошондой суулар бар. Мен барып туруп азыр 2 бөтөлкө 2 литр суу ичем, таза суу деген. Мындай неме кыялданып түшөсүң. Ошон үчүн үйрөнө турган нерсе аябай көп. Ошол сиз айтып кеттиңиз го жана мөңгүнүн суусу мындай эң таза эмес суулардан депчи. Мөңгүнү эритип ичкен суу баягы жаратканда бекер жаратпайт экен да. Мөңгүнү тоонун башына андан агып түшүп, таштан ташка тийип, анан бирде суу жердин ичине кирип, кайра фильтрленип, тазаланып чыгып отуруп, анан бизге келген суу бул баягы керемет суу да. Анан өзүнүн мөңгүнүн өзүнөн эритип ичсен бул даже ичкиң андан анчалык мындай ушунчалык көңүлүң калат, могу суу көзүңөн учат. Ошон үчүн үйрөнө турган нерсе аябай эле көп. Негизи баягы бул суроодо негизи баягы адам кыйынчылык күндөрү көп нерсени үйрөнөт го. Анан ошонун жыйынтыгы менен келип анан мен бул нерседен ката кылып турмайын, же болбосо бул адамга мындай мамиле кылып турмайын, же болбосо мекендин кадыры деген нерселерди көп чет жакка жүргөндө үйрөнөт да адамчы. Анан бийиктик тоолордо дагы баягы көп үйрөнчү нерселер көп болуш керек. Мисалы айтып берсем, мисалы мен жашоомдо балким тоого чейин абдан көп керексиз адамдар болгон да. Азыр мен досторум деп коеюн. Мен аябай досу көп адаммын да. Анан көптөрү ошол тоодо жүргөндө адамды мындай ал жакта жалгызсың, өзүң менен өзүңсүң. Анан ойлонуп бир сыйра жашооңду өткөргөнгө абдан көп убактың бар да. Анан ошондой учурда баардыгы кимдин ким экенин, кимдир бирөөнү баалабай жүргөнүңдү, кимдир бирөөнү ашыкча баалап койгонуңду, ошонун баары көз алдыңан өтөт. Анан келгенде көп жыйынтыктар чыгарасың. Жакшы. Бийиктикке жетүү кыйын, бирок ал жакта туруу андан дагы оор дейт экен да. Анан ар бир ашыкча салмак оорчулукту туудурат да бийиктикте. Ошого карабастан Манас эпосун бийиктикке чыгарууга сизге эмне түрткү болду? Бул мен көп жылдан берки жүрөгүмдө үйүп келген маселе болчу. Анан бала кезде ошо мен тамга таанып китеп окуп баштаган кезде мен чоң атам раматылык ошондой 100дөн ашкан киши болчу.
Анан менден 2 жаш чоң агам бар эле, ошол экөөбүз анда биздин айылда 80-жылдардын ортолугунда свет электр жарыгы жеткен эмес болчу да ошондо деле. Анан бизди чырак менен анан кошуналар, аксакалдар чогулуп алып чоң атам ошо сабак алса деп ойлойм мен. Мисалы алар окуп манасты баары жатка эле билсе керек эле, бирок бизде ошо манастан үйрөнүп, манасты окутуп коеюн деп ойлогонго дейм да. Анан чоң атам ошо бизди чыракты коюп берип анан жаткызып анан кырааты менен манасты окутчу да. Ошентип агам экөөбүз кезектешип окуп, Манас, Эртөштүк, Жоодар Бешим, Эртабылды, Курманбек эпосторунун баарын ошо бала кезден окутуп үйрөтүп койгон да. Анан мен кыргыз катары биздин эң улуу баалуулугубуз бул Манас деп айтам да. Кээде мени баягы туура эмес түшүнүп сөккөндөр да болот. Анан ошон үчүн Манаска болгон мамилебиз. Анан Манаска болгон мамилебиз, мисал айтсам, бир ичимдиктин атын коюп алганбыз. Кайсы бир татыксыз долбоорлордун атын коюп алабыз. Анан Манасты мындай баалай албайт да, чындыгын айтсам. Эми анын себеби белгилүү эле. 150 жылдай орустун карамагында отурдук. Идеологиясы менен, ошо менен улуттук баалуулуктарыбызды жоготуп алдык да. Андан бери 30 жылдан бери эмне деген гана идеологиялар, эмне деген гана болбоду, окуялар болду. Ошентип ошол жүрөгүмдө өйүп келген. Манаска болгон кыргыз элинин мамилеси. Анан ошону бир жерде айтсам, кантип жеткизсем деп жүрөгүмдө бир маселе бар болчу. Анан Бишкекте отуруп алып эле Манас мындай десем эч кимди укпайт болчу да. Анан тоого чыгып баштадым. Тоого чыгып баштагандан кийин мындай бир аз элге таанылып, көрүнүп баштадыгандан анан ошо тилекке каршы мен 3-чү тоодон кийин ойлонуп калдым бул нерсени. Анан ошо Жети чокунун, Африканын, Европанын, анан Түштүк Американын эң бийик чокуларына чыгып келгенден кийин анан Манасты көтөрүп чыгып чокуларга чыгып баштаган. Бул ошо Түндүк Американын эң бийик чокусу Деналиден башталган. Ошондо ошо эми бир чокуга чыгып көтөрүп анан барып Манасты көрсөтүп, анан бир элге кайрылсам бир таасирим тийип калат деген үмүт менен ошону көтөрүп жүрөм. Сиздин бала чагыңыздагы жүрөгүңүзгө жакын, эң жакын китептердин бири Манас болгон экен да. Анан экинчиден баягы белгилүү бир инсандар дагы айтып калат, баягы Манасты баардыгын табасың депчи. Сараң болбоштун сырын Манас окуш керек депчи. Баягы мекенди сүйсөң Манас оку деп көп мындай нерселерди айтышат да. Анан ошондуктан биз баягы Манаска болгон сүйүүбүздү дагы күчөтөлү деген максатта дагы ошону чыгарган турбайсызбы? Ооба, ошону эми баягы айтып атпаймынбы, бир Эверестке чыкканда мисалы каалайбы, каалабайбы, все равно бүт баары бир эле бүт Кыргызстан көрдү да, жаңылыктардан көрөт. Анан жанагынтип Манасты көтөрүп атканда көптөрү жазат, аябай мындай сөздөр болот, талаш тартыштар болот, урушуп сөккөндөр болот. Манас ким эле, Манас жомок дегендер болот. Анан ошолдун баары эле мен көрүп туруп баягы ойлоп коем, менин койгон максатым кайсы бир деңгээлде ишке ашып атат депчи. Сон рахмат. Негизи бийиктиктеги ар бир салмак мындай маанилүү болсо керек да. Анан сиз ошончолук баягы китепке болгон сыйыңыз, ошол китеп бир 4-5 килограмм болуш керек. Анан ошону алып чокуга чыгыштагы бул өзүнчө болгон китепке болгон сый, урмат деп билсек болот да. Анан мен ошо башында Саякбай Каралаев атабыздын вариантында жазылган немени алып чыгып жүрөм. 4 килограммга жетпейт, 3 килограмм 750 грамм. Анан Сагынбай Орозбаковдун академиялык томдугу 6 килограмм экен да. Анан ошо Саякбай атабыздын варианты мага эмнегедир жүрөгүмө жакын. Эми баягы
мындай мактап же бирөөнү жакшы бирөө жакшыраак деп айткым келбейт, бирок мага ошол эмнегедир ошол вариантты көбүрөөк окугандыктанбы ошол мага жакыныраак болчу, ошон үчүн ошону тандагам. Анан бул сиз айткандай чет элдик эми дүйнөдөн 4 тарабынан ар бир өлкөдөн эле келет. Мисалы Эверестке мен барганда 483 адам келген. Ошол бир 57-57ден 157 өлкөдөнбү ушундай. Анан эми таң калышат, сен мындай жинди деп эле айтат, crazy man депчи. Көрүп алып анан түшүндүрүп айтып берем. Бул Манас биздин баатырыбыз, Манас деген кыргыз өлкөсүн түзгөн, кыргыз каганатын деген аларга түшүнүктүү болсун деп. Анан ушинтип кулаалы таптап, куш кылган, курама куруп, журт кылган биздин баатырыбыз. Анан дүйнөдөгү эң чоң эпос. Анан дүйнөнүн баардык эпосторун бириксе дагы Манаска жетпейт көлөмү боюнча. Деп анан түшүндүрүп берсем, кадимкидей берип турчу деп анан мынтип Куран дөпкөндөй өбүшөт. Эми алар баягы маданияты башка да ал элдин. Анан аябай сыйлап калышат. Анан эми 4 килограммды коюп, альпинисттер чокуларга чыкканда кашыгын же жыгачтан алат, же болбосо жанагы аябай жогорку технологияда жасалган титан кымбат. Эң жеңил кийимден баштап мындай 100 грамм деген өтө чоң салмак да. Анан 3 килограмм 750 граммды көтөрүп, эми альпинисттер билет, 7000ден өткөндөн ал бир 30 килограммдай эле болот. Андан көп болбосо да. Максат эле ошол Манас атабызды, Манас эпосун, баалуулуктарыбызды унутпайлы деген. Рахмат агай, чын эле биз азыр баарлашып атып, мен сиздин чыныгы баягы кыргыздын чыгаан улуу жана мындай патриот инсаны катары билдим да. Анткени өзүңүз айтып атасыз, ошол ар бир мындай салмак аякта түйшүк жаратат деп, жана Манас эпосын көтөрүп, андан сырткары биздин желегибизди көтөрүп, ошол жакка барып сыймыктанып, мен кыргызмын дегениңиз дагы келечек муун үчүн бул бир жакшы үлгүлөрдүн бири деп билебиз. Анда эмесе чоку багындыруу максат, ал эми жолун табуу чеберчилик. Жалпы канча чокуну багындырайын деп турасыз жалпы? Мен азыр мына быйыл 2025 жылы бул деле ошол мен ошол бир белгилей турган нерсе, мен мурда бул тоолорго чыга электе чет элге жумуш менен, анан жанагындай жарманкелерге, анан выставкаларга барып калчумун да. Анан ошондо бир кооз Европанын же Кытайдын бир жакшы шаарларына барып туруп, анан бир жерине барганда, анан Инстаграмга хэштег кылып койчумун, жөн эле кыргыз изи деп. Анан бул жети чокуну баштаганда мен ошо жети чоку долбоору кыргыз изи деп ат коюп алып анан баштагамда, себеби айтайын деген неме болчу, мындай жаштарга үлгү болсун. Айылдан эле чыккан бир кыргыз ушундай из калтыра алат дегендейчи. Анан ошол кыргыз изи долбоорунун алкагында мына биринчи азырынча жалгыз эле ошо жети чоку долбоорун бүтүргөн жалгыз эле бир эле менмин да. Анан Эверестке 3-өбүз чыктык, кыргызстандыктардан 4-өбүз чыктык. Ошо 96-жылы бир биздин жараныбыз чыккан, орус. Андан кийин Эдуард Кубатов чыкты, андан кийин мен чыктым. Анан Илим Карыпбеков чыкты. Анан эмдиги жылы ошол кыргыз изи долбоорунун алкагында мен ошо биринчи кыргыз айымын Эверестке чыгарам деп аракет кылып атам. Анан ошо азыр демөөрчүлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол эгерде ошол финансылык жактан мүмкүнчүлүк болуп калса, өзүм коштоп, колдоп ошо чокка чейин алып чыгып келем деген оюм бар. Дагы бир жолу Эверестке чыгып калышым мүмкүн толук. Ошол долбоордун алкагында биринчи кыргыз айымы алам чокусунда деген ошо кыргыз изи долбоорунун алкагында. Анан өзүмдүн жеке немелерим боюнча жети чоку долбоорунун
биринчиси бул автор деп коет, баягы долбоорду ойлоп тапкан кишинин өзүнүн версиясын бүтүргөнмүн. Анан дүйнөнүн эң атактуу, эң күчтүү альпинистси бар. Бул өзү италиялык Месснер деген, Райнхолд Месснер деген, бул дүйнөнүн 14-8 миңдик тоосуна кислороду жок, жалгыз өзү эч кимдин жардамысыз чыккан адам да. Бул эми бул тарых жараткан адам. Анан ошонун экинчи, ал барып туруп Австралия материгинде мен материктин эң бийик чокусуна чыктым да. Ал болсо Австралия континенти, бул Австралия континенти жана Океания деп бул чогайтылат, материк эмес, континент катары деп туруп, анан ошо Австралиянын жанында Панчакчая деген немеде ошо пирамида Карстенс деген чоку бар. Ошол континенттин эң бийик чокусу Австралиянын материгиндеги эмес, бул чоку деп ал экинчи вариантын ачып койгон. Анан мен ошол экинчисин да бүтүрүп коеюн деп быйыл февраль айында ошол жака барганга аракет кылып атам. Ошондой пландарым бар. Андан сырткары дүйнөдө аябай мындай, мисалы Эвересттей бийик эмес, Түштүк Америкада, Европада, биздин Кыргызстанда абдан бир укмуштай керемет тоолор бар. Ошолор жер көрүп эл кыдырганча ошол тоолорду мындай бийик, атактуу эмес, бирок абдан кооз, анан техникалык жактан аябай оор атактуу тоолор бар. Ошолор көбүнчө мага ошолор жагат. Жанагы 14-8 миңдик тоолор деген дагы бир долбоор бар. Бирок азырынча чечилекмин кайсынысын аткарам дегенде. Бирок тоолорго барбасам тура албайм, жагат. Көптөр сурайт, эмнеге кыйналып эмне жасап деп. Мен кыскача айтканда мен тоолорду сүйөм деп коем болду. Сиз энергия, мотивацияны тоодон аласыз. Анан бул сиздердин долбоор Кыргыз изи деп жакшы ат менен экен. Анан негизи баягы тажрыйбаны сатып ала албайсың деп айтат го. Анан сиздер дагы ушул артыңыздардан бир окуучуларды таптап, тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, ушул тармакка кызыккан жаштар барбы? Азыр ошол дагы эле бир эң чоң себеби пандемия, ковид. Экинчиси ошо Эдуардтын Эверестке чыкканы, менин 7 чоку, андан сырткары Эверестке чыкканым, андан кийин аябай өзүңөр билгендей, мына соц тармактарда Кыргызстанда абдан белгилүү инсан Илим Карыбековдун тоого чыкканы, жаштарга аябай эле түрткү болду окшойт. Азыр тоого кызыккан, альпинизмге кызыккан жаштарыбыз абдан көп. Абдан эле көбөйүп, күндөн күнгө өсүп баратат. Анан менимче азыр тез эле кыска учурда бул чыныгы спорттук альпинизмге бизде секциялар бар да. Ошолорго катышып тез аранын ичинде эле, мисалы азыр уже жакынкы күндөрү 1,5-2 жылдын ичинде жанагы спорт чеберлери чыгып, спорт чеберине кандидат болгон балдарыбыз, кыргыз балдарыбыз, кыздарыбыз чыгып пайда болуп калды да. Бул абдан келечекте. Мен дайыма айтам, Кыргызстан дүйнөдөгү альпинизм дүйнөсүндөгү 3 өлкөнүн бирөө боло алат да. Үчтүккө кире алат. Себеби эң биринчиси Непал. Непалда ошо дүйнөнүн 14-8 миңдик тоосу болсо, ошонун 7-өсү Непалда, 2 Кытайда, 5 Пакистанда. Анан биз мисалы ошол биринчи орунда Непал десек, экинчи орун Пакистан. Анан эми мына өзүңүз билгендей Альпы тоолору канча өлкөнү аралап өтөт. Түштүк Америкада Анды тоолору деле ошол 7-8 өлкөнү карайт да. Анан биздин Кыргызстаныбыз 90%дан көбү тоо, анын ичинде 3-7 миңдик тообуз бар. 5 миңдик, 6 миңдик тоолор эми өтө эле көп да. Ошон үчүн биз дүйнөдөгү альпинизм, азыркы туризм бая биздин келечек деп атпайбызбы? Альпинизм ошо туризмдин локомотиви болуп бере турган тармак. Азыркы учурдагы иштеп аткан, бул жаатта иштеп аткан
туризм, альпинизм 1% эле иштеп атат десек болот да, дагы 99% потенциалыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз турат. Мисалы Баткенде, биздин Баткенде керемет Ак суу, Асан Үсөн деген тоолор бар. Бул жанагы Түштүк Американын атактуу дүйнөнүн эң кооз деген Патагониясы ушундай тоолор бар. Анан Баткендеги ошо Ак суу, анан Асан Үсөн деген тоолорду бизде неме деп коет, Азиянын Патагониясы депчи. Алар да тийбей турат да, биз шартын түзүп албай атабыз. Шартын түзүп берсек, биздин туризмге өтө чоң мүмкүнчүлүк түзүп бере турган багыт да. Бийик максаттарга жетүү үчүн адам өзү бийик болушу керек. Бийиктиктеги кыйынчылыктарда өзүңүзгө кантип дем күч бересиз? Ошол жердеги кыйынчылык учурларда кантип өзүңүзгө мотивация бересиз? Дайым эле бир окшош боло бербейт. Мисалы, бир учурда айтып берейин, мен Денали деген тоо бар. Түштүк Американын, Түндүк Американын эң бийик чокусу Аляска жергесинде жайгашкан. Бул өзү өтө дүйнөнүн эң суук деген тоосу. Себеби түндүктө да кайсы бир 78-жылдарбы дүйнөдөгү эң суук болгон учур катталган тоо да, -83 градус болгон. Анан мен ошо тоого барганда ошо 53 градуска чейин минус болуп турду. Анан бул өтө эле суук. Анан ошол тоодо башка тоолордогудай кызмат жок. Ал жерде спорттук альпинизм менен өзүң чыгасың да. Анан украиналык шеригим бир аз аксакалыраак киши болчу, менден 10 жаш улуу, 11 жаш улуу. Анан ошол тоодо экөөбүз чокуга жетпей кыйналып, анан ал чарчап калып, мен алдыда кетип атам. Өзүм мындай үмүтүм өчүп калган. Анан бир мындай дөңсө бар, дөңсөдөн чыксам, эми саатымды карасам бийиктикти көрсөтөт да. 192 метрдей калыптыр, эми чыксам мындай кичинекей дөңсө болсо керек деп. Жана жерден ашсам бир заңкайган аска турат, анан ошол жерде бир тизеге чөгөлөп калып, анан кайтайм дедим. Анан тизеде чөгөлөп отуруп, анан шеригим жылбай калган. Анан ошондо согуш өзүм менен урушуп атам да. Кантип барасың, кайсы бетиң менен барасың, тоо чокуга чыкпай деп. Анан экинчи кадыр айтат, сен өлүп калсаң эмне болот? Кет, даярданып алып келесиң кийинки жыл деп. Аябай, бул ар бир тоодо эле болот, согуш. Аябай мушташабыз экөөбүзчү. Анан ошондо биринчи тоого алып баратканымда Манасты. Анан артымда коржунумда Манас бар да депчи. Анан ошондо чир алып ошол тоого чыгып келгем. Анан ар тоодо ар түрлүү мотивация көп, ар түрлүү болот. Негизгиси мындай. Негизги мотивация эл карап турат. Анан өзүң эң негизги мотивация өзүң. Өзүң, мен азыр өзүмө жеңилсем, анда мен жана жалкоо, жалакай, коркок, кадырга жеңдирип койбойн деген мотивация да. Анан экинчи ошо намыстанасың. Анан эгер бирок абдан мындай бардык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын таразага салып, коркунучтардын баарын карап, мындай ошо жакта бир намыстанып өлүп калбаш керек деп. Андай чоң рисктерге барбай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, канчалык кыйын болбосун аракет кылып ошо жетип жүрөм. Анан бирок жеңилген учурум да болду. Быйыл ошо Макалу деген тоо бар. Ошол жерде 8485 метр, анан 8432 метрге жеткенде 52 метр калган. Кайтканга туура келди. Себеби катуу шамал, погоданын жанагы аба ырайынын немеси бар го, болжомол туура эмес чыгып калды да. Анан ошондо катуу шамалга туш келип калып, анан өлүм менен өмүрдүн ортосунда калган учур болгон да. Анан кислородубуз, кычкылтегибиз 8 саатка ылайыкталган, а биз 18 саат дегенде жол таап түшүп келдик катуу шамалдан.
Ошондо эми мындай чоку турат да, булуттардын арасынан туруп чыга калат. Ошол жерде да аябай чоң. Өзүм менен өзүм талаштым. Жолду уланта берейин, жок, уланта берейин, жок деп анан кайттым. Бирок кайткандан кийин 20 мүнөттөн кийин адамды такыр мындай жөн эле көпөлөктөй учуруп кете турган шамал башталып, ошол жерде туура чечим кабыл алганымды анан өзүм ыраазы болуп, бирок мындай тоодон түшкөндө өкүнүү, таарыныч эч нерсе болгон жок. Мындай ыраазы болуп кеттим, Кудайым жаратканга ыраазымын, анан ошо туура чечим чыгарып турмун депчи. Ошон үчүн кээде жеңилүү да болот. Негизи биз эми бул жакта маалымат каражаттардан көрүп атып, сиздердин баягы тоодо жүргөнүңүздөрдү, кыйналганды, шамал учурун биз байма-бай көрүп турдук да. Анан ал бийиктиктеги кыйынчылыктарга туруштук берип, сабыр кылып адам бул жактагы жеңил жердеги бир кыйынчылыктар адам үчүн жеңил болуп калса керек деп ойлойм да. Туп-туура айтасыз. Ошо тоолордогу кыйынчылыктардан кийин мен мисалы мурда аябай бир учурда бир тоого чейинки жашоомдогу абдан бир көбүртүп, жабыртып, бир нерсеге капа болуп, аябай чоң көйгөй деген нерселер мындай кичинекей эле даже көңүл сыртында эле калып калат. Анан сабырдуулукка үйрөтөт тоо. Көп, абдан эле көп. Негизи бийик, чокуу, сабырдуу жана чечкиндүү адамдарды күтөт дейт экен. Сиз айтып аткандай. Чокуларга бардык эле адамдар чыга албаса керек негизи. Эми чыга албайт. Кимдер чыга алат? Бул мен мисалы эч кимди мындай неметким келбейт да. Анан өзүмдү да мактагым келбейт, жаман көрөм. Мисал катары эле айтып берейин. Эверестке мени менен 483 адам бар да. Анын 213 адам чыктык, 18 адам кайтыш болду. 100дөн ашык адам абдан көп мындай колун тоңдуруп алган, бутун тоңдуруп алган, анан жыгылып бир жерин сындырып алган, 100дөн ашык адам майып болот. Анан 483 адамдын 250дөн ашык, 260ка жакыны ошондо бир 55-60% адам чыга албайт да. Анан көпчүлүгү чыга албаган адамдардын көбү мындай физикалык жактан чарчап калат. Анан көбүнчөсү психологиялык мындай моралдык жактан жеңилип калышат, суукка чыдай албайт, коркот. Эми чынында мен айтып кетет элем, мындай андай азап, андай кыйынчылык, мындай жерде жашаган адамдар мисалы күнү түнү жер казып иштеген адам да көрбөйт андай кыйынчылыктычы. Анан өтө эле оор да. Анан ошого көп сабырсыз, анан чыдамсыз, мындай моралдык жактан күч алсыз адамдар тоого чыга албай калышат негизи. Мен өз көзүм менен көрдүм. Мен жакшына эле кетип атып эле аябай мындай калчылдап, коркуп, титиреп, ыйлап, жо мен кеттим. Жакшына эле турат. Эми билесиң да адамдын канчалык акыбалы кандай экенинчи. Болгону ошо моралдык жактан жеңилип кайтып кеткен адамдарды көп көрдүм. Анан бирок өзүнүн күчүн ашыкча баалап алып, анан баягы тоого жетпей, жанагы ресурсун түгөтүп алып, ал жакта калып калган адамдарды да көрдүм. Бул тоо бардык эле адамдарга буйрбаса керек. Негизи биз жана кинодон көрөбүз го. Кинодон көргөндө баягы өзүнүн өмүрүн тоого келге салып, анан кыйынчылыктарды көрүп, жанагы муздар ачылып кетип, музга түшүп кеткен учурлар болот. Дайым аркан менен жүргөн учурлар болот да. Анан чыныгы жашоодо деле ошондой кинодогудай көз ирмемдер ошол жерде болобу? Кино максималдуу жашоо менен айкалышып тартылган. Бул болгон окуяны тартышкан да. 96-жылкы Эверестте болгон трагедияны тартышкан, мисалы Эверест деген кинодо.
ошо максималдуу ошол кинодо, балким кинодо анчалык кооздай алышкан жок да. Жана эффект, спецэффект деп коюшат го. Ошолорду кинодо балким баягы жаратылыштын кубулуштарын анчалык жеткизе көрсөтө албаса керек деп деле ойлойм да. Мындай ашыкча эмес деп айта алам. Ашыкча көрсөткөн эмес да. Ошол мисалы ошол кинодо көрсөңүздөр, өзүңүздөр көргөн ошол жана япониялык айым отурган боюнча кайтыш болот го. Ошол дагы эле отурат ошол жерде. Ошо отурган жеринде дагы эле отурат. Ошо бутунун жанынан басып өтүп кетесиң. Аркы Хиллариде жаткан адам дагы эле жатат. Ушундай. Чокудагы ийгилик эмгектин жемиши. Сиз жакында дүкөн ачтыңыз, Кайлас деп. Ошол дүкөндүн ачууңуздун себеби эмне болду? Себеби дагы бир 2-3 себеби бар. Мен ошо Манаслууга биз кыргыз тарыхында биринчи жолу Кыргыз альпинизм федерациясынын курама командасы тарыхта болгон эмес экен. Анан бул идея менин өзүмдүн идеям болчу. Анан Манас Эверестке чыгаардан алдында, эми 7 чокунун бирөөсү да Эверест. Азиянын эң бийик чокусу, анан дүйнөнүн. Ошонун алдында мен өзүмдү сынап көрөйүн, бир кичинерээк чоку 8000'lik, бирок кичирээгинен баштап бир чыгып көрөйүн күздүн күнү деп анан Google'дан жазсам эле Манаслуу деп чыгып калды. Мен көрүп эле башка эч бир тоону караган жокмун. Мен Манаслууга Манасты эпосту көтөрүп чыгам деп жаап койдум. Анан кийин аны Илим Карыпбеков менен бөлүшүп, ушундай Манаслууга кетип атам. Манас эпосун көтөрүп чыгам деп десем эле байке теге бул долбоорду чоң долбоор кылбай бейлиби? Мага BMW Кыргызстан, BMW жанагы автоунаа маркасынын Кыргызстандагы өкүлү бир жакшы долбоор тапсаң биз каржылап берет элек деп жүргөн. Айтып көрөлүчү деди. Айтсана макул болуп, анан биз улуттук долбоор кылып, ошондо 7 адамдан турган экспедиция барып ийгиликтүү чыгып келгенбиз. Ошондой мага жазып калышты, сиздин кийинки жылга эмне планыңыз бар деп. Себеби Манаслууда таанышып калганбыз Кайластын эл аралык катнаштар боюнча менеджермен. Анан ал мага Инстаграмга жазды, анан мен Эверестке баратам десем, анда бизге элчи болуп бериңиз. Элчи деп, амбассадор деп коет, элчи. Анан мага ошо каржы бөт кийимди байпагымдан баштап бүт баарын мага жөнөтүп беришти бекер. Анан мен жалгыз сурандым, кыргыз издеп жазып бергиле деп. Анан ошо 2 жыл аларга элчи болуп жүргөм. Анан ал суранып калды, мындай Кыргызстанда жок, Казакстанда, Орто Азияда биздин эмебиз жок, өкүлчүлүгүбүз жок. Бирөөнү таап бербейсизби, же сиз кызыкпайсызбы деп. Анан мен салмактап таразалап көрүп, анан бул деле Кыргызстандагы азыр мен айтып жогоруда айтып кеткен альпинизм, туризмди өнүктүрүүгө бир кайсы бир жагдайдан жардам болот. Өзүбүздүн башыбыздан өттү да. Мисалы, абдан альпинисттердин көбү 80% бай адамдар. Бүт бизнестерин баарын жолго коюп койгон. Айрыкча чет өлкөлүк Америка, Европадан келгендердин баардыгы миллионер, мультимиллионер арасында 3-4 миллиардери бар да. Анан алар кийимин көтөрүп жүрбөйт. Бир өлкөгө барып тоого чыгыш үчүн изилдейт дагы, Кайлас бар экен, ошол жактан алып алам деп келе берет да. Анан ошол жактан дагы мындай пайдасы тиет деген. Анан үчүнчүдөн мен өзүм жеке текшерип, аябай сапатын көрүп, мен ошо Эверест тоосуна ошо менен чыктым. Андан кийин быйыл Макалууга Лухотсе деген 8516 метр Эвересттин маңдайындагы тоого чыктым. Анан өзүм көрүп, өзүм сапатын көрүп, анан ошо бир жагынан альпинизм жаатында да жардам болуп калар деп Кыргызстан үчүн. Экинчи жагынан дагы бир жагы бар. Анан өзүм магазинди ачкандан кийин түшүндүм, мага жагат экен бул нерсе. Мындай көңүлгө жаккан жумуш экен. Ошо кээде зериккенде дүкөнгө барып алып келген кардарлар менен сүйлөшүп, мындай ал жагы да бар. Ушундай көп себептерден улам ачылды.
Албетте бул жерде баягы Кыргызстандагы жаңы ачылыш, жаңы бренд менен сапаттуу кийимдерди алып келип аткан турбайсызбы? Анан дагы жакшы нерсе айтып кеттиңиз, баягы туризмдин альпинизм бул бир бөлүгү локомотиви депчи. Анан бизде ошол 1% гана иштеп атат азыркы учурда депчи. Негизи чынында баягы туризм баягы көз көкүрөк курсак дейт го, баягы көз менен көрүп, көкүрөк менен рахат алып, баягы курсакты тойгузуп туристтер ушун үчүн келип кетет экен да. Анан негизи баягы биз Кыргызстанда соңку жылдарды карасак, баягы көп эле автостоп менен баягы акчасы аз туристтер келип кетип атат да. Анан көп жерлерде кыдырсак дагы ошол жерлерибиз тебеленип, каралбай калган жерлер болуп атат да. Баягы массовый туристтерди кабыл алып атып, баягы экологияны дагы тебелеп тепсеп алып атабыз да. Анан негизи Кыргызстанда ушундай бай туризмди дагы өнүктүрүш үчүн дагы эмнелерди кылыш керек? Шарт түзүшүбүз керек. Шарт түзүшүбүз керек. Анан эми баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн дегендей, акыркы учурларда мындай жылыш бар, жакшы жака жылыш бар. Мисалы мен 20-жылы баштаганда Аларчанын кебетеси ошол жерде барган сайын келгиче бир 5-6 жолу урушуп, талашып, кыйкырышчу элек. Азыр эми ошол Аларчада жана Рацек таш үйүнө чейин барып келген жерде ошо азыр бир эле көйгөй калды. Ошо ортодо бир жанагы таштанды таштаган чака коюп коюшкан чоң. Ошол жерге ыргыта беришет да, бирок мындай жаратылыш кыргыткандар азайып эле баратат. 20-жылы мен жанагы биздин керемет Караколдогу, Ысык көлүбүздөгү Алакөл деп мен эң жакшы көргөн жерлердин бирөөсү Алакөл. Көлү 3000 канча метрдеги. Ошол жердеги баратканда бүт бөтөлкө жатчу, пластик жанагы идиш аяктар, немелер жатчу, баштыктар жатчу. Алар жок азыр. Мына быйыл барып келдим, коноктор келип. Бир-эки жерден эле мындай кичинекей момпос үйдүн сырттарын таптым, мындай жок да, көрүнбөйт. Тазаланып баратат экенбиз, өзгөрүп баратат экенбиз деп сүйүнүп калдым. Анан шарт түзүшүбүз керек, инфраструктура түзүшүбүз керек. Мисалы, ошол эле Денали тоосунда, Антарктиканын эң бийик чокусу Винсонда, мисалы ошол муздун үстүндө учуп конуу тилкеси бар. Ошого чоң эле кадимки Боинг самолету конот. Ошол жерде бир сиз азыр башталды да, убакыт азыр башталды ошо Антарктиканын убактысы. Азыр жакынкы күндөрдөн баштап ошо Антарктиканын эң бийик чокусу жана эң бийик вулканы деп эки тоо бар. Ошого көп чыгышат, анан түштүк уюлга барабыз деп көп барышат. Ошол жерде негизги жатакта бир 300дөй киши күндө жүрөт десеңиз. Анан мындай кардын тазалыгынан бир мындай күкүм таппайсыз, кара. Анан ошол жерде мисалы уят, улуу сөздө уят жок дейт. Мисалы туалетке барган барын Чили өлкөсүнө жүктөп кетет. Ошол жерде ар бир адам өзүң менен баштык берип коет. Ошону көтөрүп жүрөсүң. Ушунчалык жаратылышка ушунчалык аяр мамиле жасайт. Анан эми шарт түзсө болот. Бизде деле азыр өлкө, мамлекет кичине анан инвесторлар тартыш керек. Ошол экологиялык бүт анализдерди кылып туруп, анан шарт түзсөк аябай эле жакшы. Келечекте мисалы жаратылышты зыян келтирбей эле жасап, анан сиз айткандай шарт түзсөн эле анан өзү эле бай туристтер келе баштайт. Анан бай туристтер келгенде шарт түзүлсө, баа кымбаттайт. Баа кымбаттаса эле бай туристтер келет, анан өзү эле электен өтүп калат да. Сиз туура айтасыз, биздин Ысык көлүбүз деле, Кыргызстаныбыз кичинекей. Массалык туризмге биз көтөрө албайт жаратылыш. Ошон үчүн биз сапаттууга өтүшүбүз керек. Сапат стандарттарга көңүл. Эми мисалы азыр мынау араб өлкөлөрүнөн Персидский залив деп коебуз го. Ошол жерден 25 миллион турист чыгат экен жайкы сезондо. Анын эң байлары Швейцарияга, Европа, Италиянын баягы тоолуу капчыгайларына кетишет, ошо Швейцария тоолоруна. Андан кийинкилери мынау Грузияга окшогон жаңы өнүгүп шарттар түзүлгөн өлкөлөргө, анан эң кедейлери бизге келет экен да. Эң шарты жоктору бизге келет экен. Анан
азыр шарт түзсөк ошол Швейцарияга баргандар бияка келмек. Буюрса эми алдыда сиздердин тажрыйбалуу инсандардын жардамы менен буюрса Кыргызстанда дагы туризм өнүгөт деген үмүттөнүп туралы баарыбыз жардам бергенге аракет кылабыз буюрса. Анан бийиктик чокусуна жеткен адам гана туура жолдун баасын билет деген да бир жакшы сөз бар да. Анан мекенди кандай сиз баалайсыз жана эмне калтыргыңыз келет мекен үчүн? Мен мекен бул биздин эң ыйык өзүбүз жаралган, туулуп өскөн, ушул бизге тарбия берген, суусун берген, ырыскы берген бул мекен. Анан ошол мекенди мындай мекен дегенде биздин ошол керемет мекенибиз, жаратылышыбыз, анан мекен деген бул биздин тилибиз, мекен деген ошол биздин манасыбыз, баалуулуктарыбыз, каада салтыбыз. Анан ошонун баарын тилекке каршы ар түрдүү себептерден улам жоготуп бара жатканбыз, бирок азыр ошо сүйүндүрөт эми мындай баалуулуктарыбызга, асылыбызга кайткандай көрүнөт көп жерлердечи. Анан мекенге эмне калтыргым келет? Мекенге мен айтам, ошо жакшы билимдүү балдарды калтыргым келет. Аракет кылам, мен балдарыма айтам, мен силерге окуйм десеңер, Марста бир университет бар экен, $миллион таап ата десең, табам бир нерсе кылып. Но мага бир кымбат бир нерсе алып бер десең, алып бербейм. Алып бере албайм, кечирип кой дейм. Анан ошо билим берүү жаатында Кыргызстанда мекенибиздеги баардык көйгөйдүн баары билимсиздиктен, караңгылыктан экен деп акыркы 10 жылдан бери ошо билим берүү жаатында кичине колуман келишинче аракеттерди кылып атам. Анан жанагы долбоорумдун атындай бир кичине мындай көрүнбөгөн болсо да кичинекей өзүмдүн колуман келишинче из калтыргым келет. Жакшы. Кызыктуу суроо бар, агай. Негизи ушул альпинизм тармагына кызыгып, бийиктикке чокуга чыккан инсандар баягы өзүнүн өмүрүн тобокелге салат да. Мындай өзүнүн өмүрүн берет да, ал жерде кандай иш болуп кетерин белгисиз да. Анан ошончолук тобокелге салыш дагы бир гана мындай сабырдуу, күчтүү адамдар чыга алабы деп да ойлоп кетебиз да. Кандай адамдар мындай чыгат ошого өзүнүн тобокелдигин? Мисалы, тобокелдик аябай эле бар, эми баарыбыз Кудайдын колундабыз. Анан ошого даяр эле болуп барабыз. Мисалы, мен кетип атканда бүт баарын жанагы кагаздардын баарын даярдап, балдарыма каттарды жазып, эгер бул катты окуп атсаң, мен келбей калганмын учур да. Анан эң жакын бир туугандардын арасында деле бирөө бар да. Ага айтам, мен 8000ге чейин эметип калса, кырсык болуп калса, мени алып келбегиле бул жака. Ошол жерде альпинисттердин мүрзөсү бар, ташымай жолук. Эгер 8000ден ар жакта болсом, тийбегиле мага. Мурасыңан бери айтып эле кетебизиң. Анан ал жерде мисалы ага чейин мен көп көрдүм да, кетип атып өз колум менен тоодо адамдар аябай тез жакын болот да. Жерде мисалы жылдар керек болсо, тоодо бир жумада аябай ушунчалык бир туугандай болуп каласың. Анан өз колум менен узаткан учурлар болду, досторумдучу. Анан эми бир жагынан тоонун таасири, экинчи жагынан эми Кудайым өлгөн, төрөлгөн күнүңдү жазып койуп аткан болсо, анан мисалы мен тоолордон улам, биринчиден, экинчиден пандемиядан кийин мен мындай коркунуч деген жок, коркпойм да. Мисалы даярдап бүт баарын, жоопкерчиликтүү бүт баарын даярдап, анан кагаздын баарын, каттарын баарын сейфке салып, анан сейфтин ключун аябай ишенген адамыма берип, мына кызыма, чоң кызыма берип коесуң, эгер болуп келбей калсам дегендейчи. Ошон үчүн тобокелчилик аябай эле чоң.
биздин эфирибизге келип өзүңүздүн сонун бир тажрыйбаңыз, билимиңиз менен бөлүшүп, жакшы сөзүңүздү айтып, сонун бир маектерди бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат, ишиңиздер илгери болсун. Ошол абдан чоң жакшы бизге керектүү долбоорду баштапсыздар. Ийгилик болсун, ишиңиздер илгери болсун.